Эң жаман нерсе балаңызга аны болбойт, мунаны кылба деген нерсеңиз бул эң жаман нерсе. Мисалы үчүн ысык көлгө барба, ал жерде жыламач кыздар бар дештен мурда, ал жерде жабык зоналар бар. Балам, жүр барып эс алып келели деп балаңыз ысык көлдүн жакшы жерлерин көрсөтүп коюң. Бул эшик жабык, бул эшикке киргенге болбойт деп айтыш үчүн ал жерди көрсөтүп коюш керек, шартын көрсөтүп коюш керек. Эмне зыян берет, эмне пайда берет, аны көрсөтүп коюшуңуз керек. Балаңызга жөн эле тыюу салуу, токто, стоп деген нерселер балаңызга тескерисинче кызык болуп кете берет. Бала аппак лист сыяктуу, эмнени жазсаң ошол болот да негизи. Анан болбогон нерсени болбойт деп нерсени айткандан мурда ага 2-3 вариантты көрсөтүп коюң. Бала, мына жолун кылсаң болот, мына жолун кылсаң болот, мындай кылсаң болот деп. Бала ошондо ачылат. Башала бала ошондо ою токтоп калбайт, анын арды жагын ойлогонду баштайт. Биздечи болбойт, токто, ылай кечкенге болбойт, токто, бул болбойт дей берет. Ал кечет, кызыгат ал, себеби ылайдын ылай экендигин билбейт, ал жашоого эми келди го. Барып тепселесе кийин ылай болуп калышын билбейт, андай түшүнүгү жок. Ошондуктан бирөөнү токто дештен мурда кыл дегенге шартты, анан жолду көрсөтүп коюшубуз керек биз. Пайгамбарыбыз кадрларды ар бирин өзүнүн ордуга жараша жайлаган го.